Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын бюджетин колдоо үчүн $80 миллион берет. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын республикалык бюджетин колдоо үчүн $80 миллион берет. Анын $10,7 миллион грант, калган $69,3 миллион 24 жылга 8 жылдык жеңилдетилген мөөнөт менен насыяга алынып жатат. Тиешелүү кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгонун өлкө башчынын басма сөз кызматы 16 ноябрда жарыялады. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстанга 1994 жылдан бери $1,3 миллиард ашык насыя, $811 миллион грант жана $69 миллион техникалык жардам берген. Президент Садыр Жапаров 31 августта Ала Тоо аянтында сүйлөп жатып, Кыргызстан былтыр бюджетти жабуу үчүн $350 миллион карыз алганын жана быйыл бюджетти колдоо үчүн 1 тыйын карыз алынбаганын билдирген. Булак Азаттык Чекиторг. Субаналиев добуш сатып алуунун атайын схемасы бар экенин айтты. Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев Кыргызстанда таза шайлоо өткөрүү үчүн биринчи кезекте добуш сатып алууну тыйыш керектигин айтты. Ал Азаттыктын эксперттер талдайт программасында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, үй комитеттеринин башчылары, партия лидерлери менен сүйлөшүп алып, шайлоодогу добуш сатууну бизнеске айландырып алганын билдирди. Былтыр бийликтин камчысын чапкан партиялар шайлоого $50 миллион чейин акча сарптаган. Эми ошол эле биримдик мекеним Кыргызстан партияларынын мүчөлөрү башка партияларга кирип кетти. Булар тажрыйбалуу, эми алар баары бир иштейт. Мына УКМКнын төрагасы шайлоого 2 күн калганда акча таратышат деп айтпадыбы? Алардын жолго коюлган схемасы бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 17 ноябрда Бишкекте бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин өкүлү добуш сатып алуу фактысы боюнча кармалганын билдирди. Шектүү шайлоочуларга акча бөлүштүрүү учурунда кармалган. Анын автоунаасын тинтүүдө шайлоочулардын дареги көрсөтүлгөн тизмеси менен көп суммадагы каражат табылган. Ички иштер министрлиги жазык кодексинин шайлоочуларды сатып алуу беренеси менен 21 факты териштирилип жатканын кабарлады. Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Анда аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Булак Азаттык Чекиторг. Айсулуу Тыныбекованын атын сатып акча тапкандар пайда болду. Социалдык тармактарда Айсулуу Тыныбекованын сүрөтүн коюп, атайын акча көбөйтүп берем деген акция пайда болду. Анда акчаңарды көбөйтүп беребиз. Атайын аманатка акча саласың, андан соң 48 000 сомго чейин пайда табасың деген жазууларды жазышкан. Америкада жүргөн Айсулуу Тыныбекова менен байланышканда, Тыныбекова элдер сага акча салдык эле, кана көбөйгөнү деп сурап жатышат. Мен учурда АКШда жүргөндүктөн укук коргоо органдарына кайрыла албай жатам. Менин атымды сатып акча табам дегендер сөзсүз табылыш керек. Мен эч кандай акцияларга катышкан эмесмин. Жалпы элден суранып кетет элем. Мындай шылуундардан сак болгула, деди. Булак репортер Чекиткейжи. Президент Жапаров нааразычылык акциясына чыккандар менен жолукту. Бүгүн 18 ноябрда Бишкек шаарынын четиндеги жер ынтымак конушунун жүздөгөн жашоочулары өкмөт үйүнүнүн алдына нааразычылык акциясына чыгышты. Алар жер маселесин чечип, трансформациялоо иштерин аягына чыгарууну талап кылышты. Аталган конуштун жашоочуларына президент Садыр Жапаров өзү чыгып жолукту. Анын айтымында тилкелерди трансформациялоого байланыштуу көйгөйлөр четинен чечилип жатат. Сиздердин маселе боюнча адистерге тапшырма берейин. Тактоо иштерин жүргүзгөндөн кийин мен тийиштүү чечим кабыл алам. Сиздердин жерлер санитардык коргоочу аймакта жайгашкан экен. Шаардын четиндеги конуштарда жашап, кызыл китеп ала албай жүргөн жарандарга жеткире барыңыздар. Бүгүнкүдөй нааразычылык акциясына чыкпасын. Көйгөйлөр четинен чечилип жатат. Ар бир нерсенин бүтө турган убактысы болот. Буга чейин облустагы жер маселелерин чечип бергенбиз. ТЭЦ-2нин айланасындагы тилкелерди трансформациялоо тапшырмасын койдук. Эми Бишкек шаарына жеттик. Жазга чейин кызыл китеп аласыңар, деди Жапаров. Булак Говори Чекит ТВ.
Бакиевдей эл башкарганга жаралган күчтүү лидерди, Камчыбек Ташиевдей элин сүйгөн патриотту Кыргызстандан гана эмес, Орто Азия мамлекеттеринен да издеп таба албайсың. Бирок Камчыбек Ташиев эл үчүн жаралган, эч нерседен кайтпаган эр жүрөк баатыр болсо эле, Ташиевдердин баары Камчыбектей деп түшүнүп алгандар адашат. Душман сүйдүрүп, дос күйдүрүп айтат. Мен Шайырбек Ташиевди тааныбайм, көргөн эмесмин. Бирок бул жигиттин парламентке баруусуна караманча каршымын. 30 жылдан бери бардык балеке дал ушул нерседен чыгып жатат. Мен Камчыбек Ташиевдин башынан бир тал чачы бөөдө түшүп кетишин, Ташиевдин адресине негатив сөз барышын каалабаймын. Эгер эле иниси парламентке өтүп калса, анда сөзсүз түрдө ар кандай ушактар таркайт, зорго эле турган душмандарга табылбай калат. Ошондуктан Шайырбек Ташиевди кимдер шайласа, алар кошоматчылар же болбосо Камчыбекке душмандар деп билиш керек. Бүгүн кошомат кылып шайлап алышып, дал ушул шайлагандар эртең эле үй бүлөлүк клан болду деп жар салып чыгары турган сөз. Мисалы, Бакиевдин учурунда Максимдин көзү укмуш сулуу деп шилекейи аккан белгилүү эле адам. Кече эле жакында Бакиев өлкөгө келсе өлтүрүш керек деп эки бети кызарбай сүйлөп жатат. Анан дагы Жаныш Бакиев менен чогуу иштешип, жанында жүрүшүп, аскердик кызматты бирге өтөгөндөр. Өткөндө Азаттык менен Апрель каналынын бир-эки жугундукор журналист вайс алып койсо, жүрөктөрү түшүп, Жаныш Бакиевдин стендте илинип турган сүрөтүн алып салышты. Көзүңө карап жыртайып, нары карап душмандык кылып келе турган саткындардын заманында жашап жатабыз. Мына көрөсүңөр, Кудай буйрса 2010-жылдагы каргаша окуялар так изилденип, тарыхтан калыс ордун алса, насип кылып Бакиевдер өлкөгө кайтып келип жашап, иштеп калышса, дал ошондо да Бакиевдердин алдында Бакиевди өлтүрүш керек дегендер. Жаныш Бакиевдин өлкөгө кылган кызматтарын тебелеп, сүрөтүн алып салгандар беттери чымырабай элден мурда жетип барышат. Ошон үчүн Шайырбекти шайлап алып, анан артына суу куюп жайлабай, азыр шайлабай коюп, достук мамилебизди көрсөтпөйлүбү? Камчыбек Ташиевке чын күйгөнүбүз ошол болот эле, деп билдирген Facebook баракчасында Шамурза Борукулов. Эрдоганга Россиянын аймагы кирген түрк дүйнөсүнүн картасы тартууланды. Түркиянын Улуттук кыймыл партиясынын башчысы Давлет Бахчели президент Режеп Тайип Эрдоганга Россиянын региондору кошулуп калган түрк дүйнөсүнүн картасын белек кылды. Бул тууралуу РИА Новости Telegram каналына жазды. Агенттик билдиргендей, Бахчели картаны Эрдоган менен жолугушуу учурунда тартуулаган. Бул сүрөт партиянын Twitter баракчасына жарыяланган. Тагыраак айтканда, Бахчелинин версиясы боюнча түрк дүйнөсүнө Россиянын түштүгүндөгү жана чыгыш Сибирдеги бөлүгү, ошондой эле бир нече өлкөлөр жана региондор кирет. Белгилей кетсек, жакында эле түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгы кеңеши түрк мамлекеттеринин уюму деп өзгөртүлгөн. Булак Спутник чекиткейчи. Москва бийлиги курулуш иштеринде иштеген мигранттардын санын кыскартат. Бул тууралуу шаардык курулуш департаментинин жетекчиси Рафик Загрутдинов билдиргенин орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, эмгек мигранттарынын санын кыскартуу этап-этабы менен жүргүзүлөт. Москва мэри Сергей Собянин реновация программасына ылайык мигранттардын санын кыскартуу боюнча тапшырма берген. Анын айтымына караганда, Орусиянын жакынкы райондорунан жумушчуларды тартуу жана эмгек акысын көбөйтүү зарыл. Муну менен бирге татыктуу эмгек шарттарын түзүү керектигин билдирген. Биз патриотчулар менен келишим түзүп жатканда материалды сатып алуу, курулуш иштери, жумушчулары тууралуу эч кандай талап кое албайбыз. Бирок тапшырма берилди, акырындык менен башташыбыз керек. Эмгек мигранттарынын санын кыскартуу этап-этабы менен жүргүзүлөт. Тактап айтканда, массалык түрдө кыскартуу жүрбөйт, деген Загрутдинов. Белгилей кетсек, буга чейин Москва бийлиги мигранттарга курулуш иштеринде иштөөгө уруксат бербей калышы мүмкүн экендиги маалымдаган болчу. Булак супер чекиткейчи. Экс-президенттин ден соолугу өтө оор чекке жетти. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин абалы өтө оор чекке жетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар Саакашвилинин абалын көзөмөлдөп турган дарыгерлерге таянып билдирди. Маалыматка ылайык, дарыгерлер бийликтен аны көп тармактуу ооруканага которбосо, абалы мындан да оорлоп кетерин билдирген. Эскерте кетсек, Михаил Саакашвили өлкөсүнө кайтып келген 1-октябрда кармалган. Ошол күнү эле ал нааразычылык иретинде ачкачылык жарыялаган. Булак медиа центр чекиткейчи.